өзүңөр ыраазы болосуңар Кудай кааласа. Ошондуктан барыңарга мен чоң ыраазычылык билдирем. Үй бүлөңөргө чоң бакыт каалаймын. Ишиңерде мындан да жакшы ийгиликтерди каалаймын. Силер азаматсыңар. Ийгиликтер болсун. Рахмат эжеке абдан жакшы сөздөрдү айтып, биздин кыздарыбызга бул стимул болот. Силер акылдасаңыздар сөзүңүздөр. Урматтуу бул сынактын катышуучулары, жалпы көрөрман биздин мугалимдер. Мугалим учканга канат, укканга санат деп бекерге айтылбайт. Албетте, эжекелер жакшы айтты, мугалим бул коомдун күзгүсү. Бардык кесиптерди даярдаган мугалим. Ошол мугалимдерге тиешелүү шарт түзүп, камкордук көрүү биздин парзыбыз. Дагы карзыбыз дагы деп билебиз. Албетте кесиптик бирлик комитети эмне үчүн түзүлгөн, эмне үчүн иштеп атат? Ошол мугалимдерди ар тараптан колдоо көрсөтүү, моралдык жактан, материалдык жактан колдоо, укуктук жактан биз колдон келген аракетти жасап атабыз. Албетте бүгүнкү биздин катышуучуларыбыз жыйынтыгы кандай болбосун, булар бүгүнкү күндөгү биздин Сүркү шаарыбыздагы мектептин мугалимдеринин арасындагы эң баатырлары деп эсептейм. Конкурска агай айтып кетти, өзү чыгам деп максат коюп ниет кылганы өзү жарым жеңиш. Мына бүгүн өзүңөрдүн кече 2 күндөн бери эмгегиңерди, жөндөмүңөрдү, билимиңерди көрсөттүңөр. Албетте, бириңердики өйдө, бириңердики ылдый болот. Баары окшош болушу кыйын, 5 кол тең эмес дегендей. Эжеке айткандай, жыйынтыкка капа болбогула, силердин жеңишиңер өзү ушул сахнада турганыңар. Андыктан силер сыймыктансаңар болот. Ар бириң ошо мектебиңердин эң мыкты мугалимисиңер. Мына ушул жерде 400дөн ашык педагогикалык кызматкерлер болсо, жалпы билим берүү бөлүмүндө. Мына ошолордун ичине 8 баатырлар сиздерсиңер. Кече пандемияда дагы мугалимдер өзгөчө өзүнүн чоң ишин көрсөттү, мезерин айтып кетти. Албетте, бул учурда биз шаардык мэрия менен, билим берүү бөлүмү менен, ошондой эле билим берүү кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин шаардык, областтык, борбордук комитети тарабынан дагы өзүбүздүн планга ылайык топ иштерди аткардык. Бардык иштерибиздин негизги максаты ушул билим берүү кызматкерлерини колдоп, кубаттап, аларды стимул берип. Бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Капа болбогула, башыңарды бийик кармагыла дегендей. Барыңыздарга ден соолук, урматтуу мугалимдер. Мугалимдер, сиздер оорубаңыздар. Кимиңиздер ооруй турган болсоңуздар, келсеңиздер, жолдомо беребиз, барып дарыланып келесиздер. Ошондуктан очуртта туруңуздар, жүрө бербей, аркада калып кетесиздер. Биз сиздер үчүн кызмат кылууга дайындайбыз. Барыңыздарга ден соолук, мына орозо айында турабыз, утуп аткан орозоңуздар кабыл болсун, окуп аткан намазыңыздар, ибадат, зикир, бардыгынан Аллах Таалам кабыл кылып, ушу шаарыбызга кут береке берсин, билим берүү өнүгүп өсө берсин, билим берүү өнүксө шаар өнүгөт, маданият менен билим берүү шаардын ошо бир көрсөткүчү, өзгө бир эмес, эң чоң көрсөткүчү. Андыктан барыңыздарды жылдын аягында жакшынакай ийгиликтер менен, ОРТдан эң жогорку бал алгандыгыбыз менен, дагы башка бир топ жакшы жеңиштерибизди куттуктаган жакшы күндөрдү Кудайым баарыбызга насип кылсын. Силерге чоң рахмат мына келип катышып бергениңиздерге. Урматтуу бүгүнкү конкурсанттар, 3 күндөн бери мына бирге келатабыз. Бүгүн айта турган сөз аябай көп. Эң биринчи бүгүнкү майрамыңыздар менен бүткүл дүйнөлүк китеп күнү менен куттуктайбыз. Бул китеп күнү да биздин майрам. Анан мынтип айтылат экен да, мекенди сүйүү деп жазып коюу оңой, айтып коюу оңой дейт. Ошо мекенди сүйө билүүгө тарбиялап, билим берип, ата эне бербеген, коом бере албаган нерсени берип келаткан мугалимдер сиздер, урматтуу мына бүгүнкү сахнага жаш дебей, жашым өтүп калган дебей келип чыгып отурганыңыздар үчүн мен бүгүн өтө сыймыктануу менен айтып кетким келет. Жаштар, айрыкча жаштар мындай сахнага чыкканыңардын өзү жеңиш. Мына сахнага
чыгып, өзүңөрдү ушундай жакшы жактарыңар менен, жакшы билимиңер менен, жакшы тарбияңар менен сахнада туруп өзүңөрдү көрсөткөнүңөр бул чоң жеңиш. Анан 3 күндөн бери жакшынакай болуп, 6 номинация 6 багыт менен жакшынакай өзүңөрдүн ишиңерди жасап аткан ар бир жаңы усулдар болобу, жаңы долбоорлор боюнча иштеп атасыңарбы көрсөтө алдыңар, бардыңар. Эми жарыш болгондон кийин, сынак болгондон кийин бирөө алдыга кетет экен, бирөө бул эч нерсе эмес. 1-2 балл алдыга кетип, 1-2 балл кийин калат. Негизи бүгүн бардыгыбыз жеңишке жетип отурабыз. Анткени шаарыбыздын ушул 9 мектептеринин жамаатынан suurулуп, сиздерди жамаат көрсөтүп, ишеним көрсөтүп мына сахнага чыгып отурат. Мынанын өзү чоң эрдик. Мен бардыгыңыздарды бүгүн бул номинация мындай болду, андай болду дебестен, эң жакшы, эң биринчи Бакат Жалилович мындай басым жасап кетти. Мугалим, негизи мугалим сабак билим берүү, тарбия берүү. Ошол багыттагы сиздер жакшынакай сабакты өтүп бердиңиздер. Бүгүн эл менен саламдашып, жакшынакай суроолорго жооп берип, бул кошумча. Ошондуктан бардыгыңыздарды жеңишиңиздер менен куттуктаймын. Мындан кийинки ишиңиздерде ийгилик болсун. Мындай сынактар менен далай жакшы жетишкендиктерге жете беришиңерди каалайм.